Саламатсыздарбы? Excel программасында өчүп жануучу гирлянттар менен балатын сүрөтүн кантип даярдап алсак болот. Ал үчүн Excel программасыны ишке киргизебиз. Программаны ишке киргизгенден кийин пустая книга деген тандайбыз. Бул жактан жаңы бет ачылат. Бул Excel'де мамычалардын аталышы стандарттык өлчөмдө берилет. Балатыга окшоштуруп жасоо үчүн биз мамычалардын өлчөмүн бир аз кичирейтип алсак болот. Бардык мамычалардын өлчөмү бирдей өлчөмдө болуш үчүн биз мамычалардын аталышынан белгилейбиз. Мамычалардын аталышынан керектүү сандагы мамычаларды белгилеп алабыз. Андан кийин бирдей өлчөмдө кичирейтүү үчүн ошол мамычалардын аталышы бүткөн жерде сызыкча белги бар. Ошол белгиге мыштын көрсөткүчүн алып барсак, мыштын белгиси плюс сыяктуу болуп өзгөрөт. Сол жак баскычын басып туруп, кое бербестен керектүү өлчөмдө кичирейтип алсак болот. Мына керектүү өлчөмдө кичирейтип алдык. Андан кийин бул жактан биз бир ячейканы белгилеп алабыз. Ячейканы белгилеп алгандан кийин балатын элесине окшоштуруп, башка ячейкаларды дагы белгилеп чыгышыбыз керек. Ал үчүн клавиатурадан Ctrl клавишасын басып туруп, кое бербестен кийинки ячейкаларды белгилейбиз. Балатынын элесин бере тургандай кылып белгилейбиз. Кийинки ячейкалардын саны мурункусуна караганда 2ден ашыкча болуш керек. Ушундай кылып керектүү сандагы ячейкаларды белгилеп чыгабыз. Азыр белгилеп алайын. Сиздер өзүңүздөр каалаган санда белгилеп, балатын элеси түшө тургандай кылып белгилеп чыксаңыздар болот. Азыр мен 10 катар белгилеп турайын. Сиздер кийин өзүңүздөр каалагандай санда белгилеп алсаңыздар болот. Азыр ушундай кылып белгилеп чыгалы. Belgileybiz. Belgilеп atабыз. Сиздер ушундай кылып балатыны өчүп жануучу гирлянттар менен жасап, балдарга көрсөтсөңүздөр, аларга кызыктуу болот. Белгилегенден кийин балатыга түс беришибиз керек. Ал үчүн бул жакта шрифт деген панелде цвет заливки деген баскыч бар. Ушул баскычтагы ылдый карап турган стрелканы бассак, бул жерде түстөр чыгат. Жашыл түстү тандайбыз. Тандагандан кийин эми бул жака биз формула коюшубуз керек. Ал үчүн биринчиде турган ячейканын өзүн белгилейбиз. Мына белгилегенден кийин формуланы коюу үчүн барабар белгисин жазабыз. Андан кийин бул жерге случ между деген сөздү жазабыз дагы, кашаны ачабыз. Кашаны ачкандан кийин бир цифрасын жазабыз. Бирден кийин үтүрдүү чекит коебуз. Андан кийин 10 деген санды жазабыз дагы, кашаны жабабыз. Enter клавишасын басып коебуз. Басканыбызда бул биринчи ячейкага формула коюлду. Мына случ между деген. Андан кийин ушул ячейканы белгилегенден кийин ушул ячейкадагы формуланы көчүрүшүбүз керек. Ал үчүн копировать белгисин бассак, формула көчүрүлөт. Бул формуланы кийинки ячейкалардын ар бирине коюп чыгабыз. Мына ар бирине коюп чыгасыздар. Ушундай кылып ар бирине коюп чыгабыз. Бир аз убагыңыздар кетиши мүмкүн. Ушундай кылып коюп чыксак болот. Бир нечесин белгилеп алып туруп, копировать этип койсоңуздар да болот. Же болбосо бирден коюп чыксаңыздар да болот, айырмасы жок. Мына бир нечесин белгилеп алып туруп коюп чыгалы. Ушуну белгиледик, копировать. Кийинки сапка коюп чыгалы. Мына кийинки катарга коюп чыгалы. Ушундай кылып кое берели. Андан кийин коюлбаган ячейкаларга коюп коебуз. Азыр аш жолуп кетти.
бирден көчүрүп коюп коеюн эми кийинки коюлбаган ячейкаларга мына ушундай кылып коюп койдук. Бул жагына коюп чыгайын. Сиздер өзүңүздөргө кандай ыңгайлуу болсо ушундай кылып коюп чыксаңыздар болот. Кааласаңыздар бирден коюп чыксаңыздар болот. Кааласаңыздар формула жазылган эки ячейканы белгилеп туруп көчүрүп алып экиден коюп чыксаңыздар болот. Азыр бул жака формулаларды коюп алалы. Бул жерге койдук. Кийинкисине коелу. Андан кийин бул жерге, андан кийин бул жерге, андан кийин бул жерге. Мына формулаларды койдук. Формулаларды койгондон кийин эми ушул ячейкалардын баарын кайрадан белгилеп чыгыш керек. Ал үчүн кайрадан клавиатурадан контрол баскычын кое бербестен, контрол баскычын басып туруп, кое бербестен ар бир ячейканы кайрадан белгилеп чыгабыз. Мына баарын бирден белгилеп чыгабыз. Белгиледик. Белгилеп атабыз. Азыр балатынын элеси бир аз окшошпой калышы мүмкүн, анткени мамычалардын өлчөмү бир аз чоң болгондуктан биздин балатыбыз мындай жайылып кеткен сыяктуу болуп көрүнүп атат. Кийин мамычалардын өлчөмүн дагы бир аз кичирейтип окшоштуруп алсак болот. Азырынча биз ячейкаларды белгилеп ала берели. Ячейкаларды белгилеп атабыз. Ушундай кылып белгилеп чыгасыздар. Белгиленген ячейкалар өзгөчө болуп билинип калат. Кайсы ячейка белгиленди, кайсыл ячейка белгиленбеди билсеңиздер болот. Белгиленбей калган ячейкалар болбош керек. Мына ячейкалардын баарын белгилеп алдык. Белгилеп алгандан кийин бул жакта главная менюсунун ичинде стили деген панель бар. Ушул панелдин ичинде условное форматирование деп турат. Условное форматирование дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда бул жакта дагы форматированиянын түрлөрү чыгат. Бул жерден набор значков дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда оң тарапта значоктордун түрлөрү чыгат. Фигуру деген бөлүмдөн сиздер өзүңүздөргө жаккан фигураны тандасаңыздар болот. Азыр мен ушул тегерек фигураларды тандадым. Тандагандан кийин бул гирляндтардын элесин берет. Эми ушул гирляндтар өчүп жанган сыяктуу элести бериш үчүн клавиатурадан F9 деген клавишаны басасыздар. Мына F9 деген клавишаны бассаңыздар, гирляндтар өчүп жанган сыяктуу болот. Сиздер жанагы формуланы кандай тартипте көчүрүп койгон болсоңуздар, ошондой болуп алмашат. Эгерде сиздер ар бир ячейкага бирден коюп чыксаңыздар, анда бир-бирден алмашат. Эгерде 5-6дан белгилеп туруп коюп чыксаңыздар, 5-6дан алмашат. Улам F9'ду баса берсеңиздер, булар өчүп жанган сыяктуу көрүнөт. Ушундай кылып балатыны жасап алсаңыздар болот. Эми балатынын балаты жайылып кеткен сыяктуу көрүнүп атат. Ушул мамычалардын өлчөмүн дагы бир аз кичирейтип коюшубуз керек. Мамычалардын аталышынан белгилейбиз дагы бир аз мамычалардын өлчөмүн кичирейтип койсок, дагы балатыга окшоп балатыбыз өйдөрөөк болуп калат. Кайра эле жанагындай кылып F9'ду бассак, мындай өчүп жанган сыяктуу көрүнөт. Эгерде дагы кичирейтемин десеңиздер, аталышынан белгилеп туруп мамычаларды дагы бир аз кичирейтип алсаңыздар болот. Андан кийин кайра эле F9'ду бассаңыздар, өчүп жанган сыяктуу көрүнө берет. Ушундай кылып балатыны жасап алсаңыздар болот. Окуучуларга ушундай кылып көрсөтсөңүздөр болот.